Өлкө аймагында күн жылып дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 29 ноябрда кабарлады. Маалыматка ылайык үстүбүздөгү жылдын 29 ноябрдан 3 декабрына чейин күтүлүп жаткан аба температурасынын жогорулашына байланыштуу республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Абанын температурасы жогорулап, натыйжада ойдуң жерлерди суу капташы мүмкүн. Муз абалынын татаалдашы күтүлөт деп айтылат маалыматта. Кара Көлдө үй өрттөнүп 2 адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кара Көл шаардык бөлүмүнүн маалыматына караганда, өрт кырсыгы таңкы саат 3:00 чамасында чыгып, өрттү өчүрүүгө 6 куткаруучу жана 2 техника тартылган. Саат 6:30да өрт толугу менен өчүрүлгөн. Үй ичинен куткаруучулар тарабынан 2 адамдын жансыз денеси чыгарылган. Алар 1939-жылы туулган Нурлан Латипов жана 1955-жылы туулган Шекер Маркунова болгон. 2 адамдын сөөгүн милиция кызматкерлери шаардык оорукананын өлүкканасына өткөрүп беришти. Аталган дарекке саат 9:00 чамасында шаардык жарандык коргонуу комиссиясынын тийиштүү кызмат башчылары жеринде көрүп, чыгым эсептеп акт түзүштү. Жалпы чыгым 111.200 сомду түзгөн. Кышкы мезгилде жылыткыч электр жабдыктарын өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо менен колдонуу шарт жана өз алдынча жасалган жылыткычтарды колдонууга тыюу салынат деп айтылат маалыматта. Дүйнөлүк саламаттык уюму Бириккен Улуттар уюмунун СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсеге көбөйгөн. 2005-жылы 826 киши катталса, 2016-жылы бул сан 6730га чыккан. Бул баңгизаты менен ийне сайынуудан жуктургандардын жалпы саны 3223 болду. Ал арада Кыргызстандагы мындай дартка кабылгандарды дарылоонун каражатын көтөрүп келген СПИД кургагучук жана безгек боюнча глобалдык фонд акырындык менен каржылоону азайтып, 2018-жылы толугу менен токтолмокчу. Мындай шартта адистер ВИЧ сыяктуу оорулар кеңири жайылып кетет деп кооптонууда. Кыргызстандыктарда ВИЧке чалдыгуу жолдорунун ичинен жыныстык катнаш менен жуктуруу дале биринчи орунда турат. Кара Улжа районунун Кызылжар айыл аймагына караштуу Кайып Тала айылында тургундардын 150 топозу дайынсыз болууда. Бул тууралуу Кызылжар айыл өкмөтүнүн башчысы Бурканбек Айсаев билдирди. 18-19 ноябрь күндөрү Кызылжар айыл аймагына кар жаап, кардын калыңдыгы 1,5 метрге жеткен. Алгач 300дөй топоз жоголуп, анын 150ге жакынын ар тараптан таап келишкен. Калган топоздорду издөө үчүн жергиликтүүлөр жайлоого чыгып кетишти. Ошондой эле калың кардан кийин көчкү Терек айылынан 14 жылкыны, Күйө Таш айылынан 7 жылкыны басып калган. Президент Алмазбек Атамбаев Курманжан Датка ордени жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул орден менен коомдук саясий иште өзгөчө көрүнүктүү сиңирген эмгеге, мамлекетти коргоого жана чыңдоого, элдин биримдигине, Кыргызстандын элинин каада салттарын чыңдоого, өсүп келе жаткан муунду өз мекенин сүйүү жана урматтоо духунда тарбиялоого кошкон салым үчүн жарандар сыйланат. Ошондой эле Курманжан Датка ордени менен чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар сыйланышы мүмкүн. Кол коюлган жарлыкка ылайык өкмөт уюштуруу финансылык маселелерди чечмекчи. Курманжан Датка ордени көкүрөктүн сол жагына Манас орденинен кийин тагылат. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик аларча резиденциясында маалымат жыйын өткөрө турганын мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, жыйын 1 декабрга белгиленген. Маалымат жыйынынын алкагында президент атамекендик жана Кыргызстанда аккредитациядан өткөн чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берет. Өкмөт башы 2017-жылы мамлекеттик ипотекалык насыя алуучулардын санын 3000 адамга жеткирүү, ал үчүн кошумча каржы булактарын табуу зарылдыгын белгиледи. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы жакын арада оң жыйынтыгын бере баштаарын премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүк жыйында айтты. Программанын максаты ипотекалык насыя алуу жана эконом класстагы турак жай куруу аркылуу жарандарга турак жай сатып алууга шарт түзүү болуп саналат. Бардык маселени бир күндө чечүүгө болбойт. Эң башкысы бүгүн насыя 10% жылдык үстөк менен берилип жатат. Учурда компаниянын шартына канааттанган калктын белгилүү катмары бар десек болот. Азыркы тапта ипотекалык насыяны 500дөн ашык жаран алды, деди Жээнбеков. Кыргыз өкмөтү жергиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниясын түзгөн. Бул компания бюджеттик мекемелерде иштегендерге арзан турак жай куруу үчүн 10 жылдан ашык убакытка ипотекалык насыя бермекчи.
Келдибеков, Ташиев, Мадымаров расмий бергет. Бул тууралуу билдирүүнү саясатчылар 10 ноябрда атайын пресс жыйында жарыялаганы жатышат. Саясатчылар Камчыбек Ташиев, Адахан Мадымаров жана Ахматбек Келдибеков Ак кеме мейманканасында жалпы журналисттерге алдыдагы пландары, аткара турган иштери боюнча кенен маалымат беришмекчи. Адахан Мадымаров учурда Бүтүн Кыргызстан партиясын жетектеп келсе, Камчыбек Ташиев Ата журт партиясынын лидери. Ахматбек Келдибеков 2010 жылы Ата журт партиясынын катарында парламентке депутат болуп келип, спикерлик кызматты аркалаган. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого байкоо салуу үчүн 13 жыл аралык уюмдан 36 байкоочу аккредитация берди. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Байкоочулар арасында КМШ мамлекеттеринен тышкары Европа жана Азиядан өкүлдөр болот. Борбор Азиядагы мамлекеттерден Түркмөнстан жана Казакстандан байкоочулар келишет. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети жашы жете электерге энергетикалык ичимдиктерди сатууга тыюу сала турган мыйзам долбоорун жактырды. Демилгечилердин айтымында талапты аткарбаган сатуучуларга административдик айып салынат. Долбоордо энергетикалык ичимдиктерди жарнамалоого да тыюу салуучу норма сунушталууда. Белгилегиси өлкөдө энергетикалык ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушу 2014 жылы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары тарабынан көтөрүлүп, бирок демилге аягына чыкпай калган. Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн 3 кызматкери кылмыш жаза кодексинин 305 беренеси кыйноо фактысы боюнча күнөөлүү деп табылып, Каракөл шаардык сотунун 22 ноябрдагы өкүмү менен баары 6 жылга эркинен ажыратылды. Үчөө тең жазасын күчөтүлгөн тартипте өтөө жагы белгиленген. Сот өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирет жана милиция кызматкерлери азырынча облустук сотко кайрылаары белгисиз. Маалыматка караганда өткөн жылдын декабрь айында Ташкөмүр шаарына караштуу Кызыл Жар 12 шаарчасынын 21 жаштагы тургуну Анарбек уулу Эсенбайды милиция уурулукка шектүү катары кармап, ички иштер бөлүмүндө кыйноого алып, күнөөсүн мойнуна алдырышкан. Кийин сот айыпталуучунун баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрткөн соң, Анарбек уулу ур токмокко кабылганын айтып, облустук прокуратурага кайрылган. Каракулжа районунун Алайкы айыл аймагында Кан Коргон айылынын тургундары малга тоют даярдоо үчүн техникага муктаж. Айылда быйыл кар эрте жана калың жаагандыктан жылкыларды да колдо багууга туура келип жатат. Бул тууралуу аталган айылдын тургуну Азирет Айтиев билдирди. Малга керектүү чөп менен жемди өзгүндөн сатып алып, айылыбызга алып келишибиз керек. Жыл сайын бул учурда малды талаага жайчубуз. Биздин жолдор татаал болгондуктан элдеги унаалар жүрө албайт. Андан улам тиешелүү органдардан техникалык жактан жардам сурайбыз, деди ал. Каракулжа районунун аймагында 17-18 ноябрда калың жааган кардан улам электр жарыгы өчүп, ички чарбалык жолдор жабылган. Учурда айылдарда электр жарыгы бар жана жолдор ачык. Ошто Кыргызстандын волейбол боюнча кубок өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын волейбол федерациясынын маалымат кызматы билдирди. Сүймөнкул Чокморовдун элесине арналган волейбол боюнча кубок 30 ноябрдан 4 декабрга чейин эркектер командалар арасында өтмөкчү. Оюнга волейбол федерациясынын лицензиясынан өткөн өлкөнүн ар кайсы облустардан келген командалар катышат. Анын ичинде Ош жана Бишкек шаарлары да бар. Ноокат районунун Кеңеш айылындагы мектептин окуучусу Рахманали кызы Разия Россиянын тоолуу Алтай аймагында өтүп жаткан 9 коргоол боюнча Азиянын биринчилигинде 3-орунду багындырды. Бул тууралуу Ноокат райондук дене тарбия жана спорт комитетинин инструктору Ислам Кожоев билдирди. Маалыматка караганда турнир 24 ноябрдан 30 ноябрга чейин өтөт. Разия чемпионатка машыктыруучусу Барыкбек Абдрахманов менен барган.